Мамлекет болуш үчүн эң биринчи нерсе бул тынчтык да. Буларды ушунчалык кыйнап атса биздин жаныбыздагы мусулмандарды, эли топтолуп Палестинанын элине жардам берели деп атса, буларга эмнеге уруксат бербей, баягы кыйын чыкма, тың чыкмаларын камап, башка нерсе кылганын көрүп алып, мындай капа болот болчумун да. Анан кийин анализдеп көрүп, бул эмнеден келип чыкты бул согуш, эмне үчүн булар Израиль менен аябай жакшы болуп атат деген нерсени ой жүгүртүп көрүп, анан ушундай бир чечимге келгем да. Себеби мамлекет болуш үчүн эң биринчи нерсе бул тынчтык да. Качан мамлекет тынч болгондо, ошол жерде өнүгүү алдыга жылуу болот да. Биз баягы адам баласы бат секирик жасаганды жакшы көрөбүз да. Бирок кээ бир нерселер бар, анын өнүгүп өсүшү бир канча жылды талап кылат да. Булар Израиль менен жакшы болуу мамилеси момдон улам болгондо, биринчиси Израилге жакын мамлекеттин бардыгында согуш болуп, баягы бүт массалык маалымат каражаттары, курал-жарак, арк-беркелер ошол дин душмандары десем туура болот болуш керек, дин душмандарынын колунда болгондуктан мына Сирия талкаланды, Ливия талкаланды, Йемен талкаланды, Ирак талкаланды да.